мен айтам, жаман ел жок, жаман адам болот. Бул бүгүнкү болуп өткөн иш, бул өтө оор жоготуу. Кыргызстандын улутуна карабастан макачылык менен өлтүргөн кандай улуттан болбосун сөзсүз түрдө жазасын алат. Мен администрацияда акимдин биринчи орун басары катары мен да сөз берем, жеке көзүм өзүм алам. Сиздер улутуна карабаңыздар эч качан. Улуттун ичинде жакшы адамдар болгон үчүн улут бар. Азыр таркайлы урматтуу туугандар. Мен сиздерден сурарам. Элди жүргүзүштүн кажети жок. Бул маселе боюнча мен жеке өзүм элге алам. Кудай буйруса, Кудайдан улук сүйлөбөйм. Сиздерден сурарам. Азыр мына жерде көрсөтүп турсаңыздар, ар кандай маалымат кетет, ар кандай чагымчылар араңарда жүрөт. Анан бир аз туура эмес болуп калат. Кудултанар Курбаналиев бүгүн 29-июлда азыркы депутаттар кайра шайланып келсе, Россиянын жарандыгын аларын билдирди. Шайлоодо баягы эле депутаттар кайра келсе, өзгөрүү болбосо, Россиянын жарандыгын алып ошол жака кетем. Булар келечекти жок кылат деп жазган Курбаналиев. Эске сала кетсек, быйыл 4-октябрда парламенттик шайлоо өтөт. Булак Назарнёз. Таксисттин өлүмү. Бүгүн 29-июлда Өзгөн районунда киши колдуу болгон таксисттин айылдаштары Өзгөн районунун Борбордук аянтына чогулду. Зергер айыл өкмөтүнүн 150дөн ашуун тургуну Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын алдына топтолуп, 29 жаштагы таксисттин өлүмүнө күнөөлүүлөр өз жазасын алсын деген талапты коюшкан. Чогулгандар менен Өзгөн районунун акиминин биринчи орун басары Болот Дыйканбаев жолугуп, окуяны өз көзөмөлүнө ала турганын айтып, элди тарап кетүүгө чакырды. Зергер айыл өкмөтүнүн Зергер айылынын башчысы Марат Мамытовдун айтымында, чогулгандар кылмыш иш жабылбасын, ачык так тергелип, айыптуулар жазасын алсын деген талапты коюп жатышат. Райондун акими каза болгон маркумдун үй бүлөсүнө жолугуп Куран окуп көңүл айтып кетти. Айылдыктар мыйзам бузууга жол бербей, туура чечим чыгарып берүүнү талап кылып жатышат, деди Мамытов. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, чогулган жарандар талаптарын айткандан кийин таркап кетишкен. 29 жаштагы жарандын туугандары, айылдаштары Өзгөн районунун борборуна чогулушту. Алар менен райондун Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жолугуп талаптарын угушту. Андан соң саат 14:50 үйлөрүнө тарап кетишкен. Эч кандай мыйзам бузууларга жол берилген эмес. 65 чакты адам чогулган. Калгандары ички иштер органдарынын кызматкерлери. Коомдук тартип сакталды. Учурда абал туруктуу деп айтылат Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында. Өзгөн районунда таксисти өлтүргөнгө шектелип кармалган өспүрүмдөр 2 айга камакка алынды. Алардын баш коргоо чарасы кече 28-июлда Өзгөн райондук сотунда каралган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, Зергер айылынын 29 жаштагы тургунунун өлүмүнө шектүү катары 16 жана 17 жаштагы балдар окуяны жаап жашырганды үчүн дагы 3 өспүрүм кармалган. Булак турмуш. Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, ички жолдорду бузуп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кадамжай районунун Өндүрүш, Коштөбө жана Күлдү айылдарында сел жүрүп, Окна сел өтүүчү сайындагы көпүрөнү жана ички чарбалык унаа жолдорду бузуп, жараксыз абалга алып келген. Жаратылыш кырсыгынан жабыркаган жол менен көпүрөнү оңдоого Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникасы жана кызматкерлеринен сырткары жергиликтүү тургундар да тартылган. Булак репортер. Кече 28-июль күнү саат 15:30 катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Алай районунда сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, коктук олоттордон келген селдин кесепетинен Ош Сары Таш Эркештам унаа жолунун 114-чакырымында көлөмү болжол менен 1500 метр куб шагыл түшүп, унаалардын кыймылына кыйынчылык жараткан. Саат 22-де жол бир тараптуу ачылган. Аталган унаа жолдун 44-чакырымындагы таш аралаш сел суу каптады. Унаа жол жабылган. Аталган тилкеге номер 959 ЖТИден бир жүктөгүч тартылып, шагыл түшкөн жол бир тараптуу ачылды. Жолду тазалоо иштери бүгүн да улантылат. Булак турмуш. Мына достор, Ош Күлчө жолу бүгүн 28-и катуу жамгыр жаап, сел кетип, мына бир машина тыгылып жатат. Бул жакта машиналар бизнойлор ачып, өздөрү жол салып алышкан. Бир эле бул эмес, дагы көптөгөн жерлерди сел каптап, мына суу көрүп атасыңар. Шуну көзөмөлгө алып койсо тезирегинен.
Кычкылтек концентраторун алып келип берем деп жарандарды алдап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. 7-июль күнү Бишкек шаарынын 33 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Арызда ал Максат аттуу жаран кычкылтек концентраторун алып келип берем деп $300 алган бойдон качып кеткенин айткан. Бул факты жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен сотко чейинки өндүрүшкө алынып, ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Төп районунун 23 жаштагы тургуну кармалган. Шектүү мындан тышкары кычкылтек концентраторуна муктаж болуп, оор абалда жаткан 5 жаранды алдап качып кеткендиги аныкталган. Азыркы учурда ал убактылуу кармоочу жайына киргизилип, иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак репортер. Белоруссия президенти Александр Лукашенко коронавирус менен ооруп айыкканын жар салды. Бул тууралуу Спутник Белоруссия маалымдады. Анын айтымында оору белгиси жок, алдан күчтөн тайдырбай өткөн. Ал коронавируска кабылгандыгы тууралуу сырды Ички иштер министрлигинин ички аскер бөлүмүнө барганда айткан. Силер бүгүн коронавирусту алдан күчтөн тайбай жеңип кеткен адам менен жолугуп жатасыңар. Мындай жыйынтыкты дарыгерлер айтышты. Оору белгиси жок эле өттү деген ал. Лукашенко Белоруссияда жашаган калктын 97% коронавирус менен белгиси жок эле ооруганын, бул тизмеге өзү да илингенин кошумчалаган. Эскерте кетсек, буга чейин мамлекет башчысы аталган оорунун бар экенине ишенчү эмес. Булак Спутник. Россиянын салык кызматы жана федералдык коопсуздук кызматы Екатеринбургдагы Кольцово аэропортунан Кыргызстандын жаранын жана орусиялык аялды бир чемодан акча менен кармашты. Бул тууралуу Орусиянын басылмасы жазды. Белгилүү болгондой, чемодандын ичинде 79 миллиондой рубль акча бар болгон. Алар 27-июль күнү Бишкекке учуп кетүүнү көздөшкөн. Басылманын маалыматында эркек киши Кыргызстандын ички иштер министрлигинин пенсионери болуп саналат. Ал жана анын чериги ушунчалык көп акчаны кайдан алганын түшүндүрө алышкан жок. Аларга карата протокол толтурулуп, Россия Федерациясынын валюта мыйзамдарын бузуу беренеси боюнча административдик иш козголду. Алынган акчаны өлкөнүн бюджетине түшүрүү пландалууда. Булак элдик медиа. Чынара Капарова Бирбол партиясы менен шайлоого барат. Бул тууралуу Алтынбек Сулайманов саясий кеңештин курамы жаңыланганын расмий социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Коомчулуктун талабын аткаруу ар бир партия лидеринин милдети деп эсептейм. Коом бүгүн тазаланууну талап кылып турат. Биздин партиянын курамы жаңыланды. Катарыбыз демилгелүү жаштар жана жаратман команда менен толукталды. Алар эл арасынан сорулуп чыккан, өз ишин мыкты билген адистер деп ишенимдүү айта алам. Жаңы курамда экономика, медицина, билим берүү, айыл чарба, маданият жана башка тармактар боюнча эл аралык тажрыйбасы мол лидерлер бар. Мамлекетибиздин алдындагы жоопкерчиликтүү милдеттерди моюнга алуу менен прогрессивдүү идеяларды иш жүзүнө ашырууга даярбыз. Мекендештерибиздин талабына ылайык өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн таза көз караштагы күчтүү команда керек. Сөздөн ишке өтө турган учур келди деген Алтынбек Сулайманов. Булак Кадам медиа. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда базарды жапканы жатышат. Содагерлер соода түйүндөрүн жабууга аргасыз. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири жеке булактарына таянуу менен жазып чыкты. Бизде төлөй турган насыяларыбыз бар. Балдарыбызды эмне менен багабыз? Бизге кыйын болуп жатат. Соода түйүндөрдү жаба албайбыз деп содагерлер нааразы болуп жатышат. Алар бийлик тарабынан коюлган санитардык нормалардын баарын сактап жатышканын билдиришти. Биз баарыбыз бет кап тагынып жүрөбүз. Антисептик да бар. Аралыкты да сактап жатабыз дейт содагерлер. Алар президенттин атына видео кайрылуу жасап, андан базарды жаппоону суранышты. Булак Назарбаев. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз дагы ушу Базар Коргон районунун тургундарыбыз. Мына айыл өкмөттөн келип, биз ушул адамдар, мына эже кетпең сиз, бияка келиң. Мына именно ушул эже. Мен да жөнөттөм эже, мынакей караң. Бизди соода кылбагыла, биздин кредиттерибиз бар, бала чака багышыбыз керек биз дагы. Соодадагы адамдарга бизге кыйын болуп атат, жардам бериң сиз дагы. Вирус болсо, общий базарды карантин кылып жапкыла, сураныз силерден. Биздин кредит ичинде место жок, бизге условия жок. Биз маскаларыбыз бар, антисептиктерибиз бар. Эже, кана сиздин антисептигиңиз колуңуздагы, эже? Эже, көрсөтүңчү сиз антисептигиңизди, эже, бизге дагы. Соода кылганга бир şey этпегин. Неге мен өзүмдүн укугумду заштать эте албайм, эже? Неге айтышпайсыз, эже? Биз да тиричилик деп жүрөбүз, эже. Эже, биз дагы соода кылып кетишибиз керекпи, же? Ар келгенде ушинте бересиңерби, эже? Бардыгына бирдей болбойсуңарбы? Бир күндө рухсат бергилеби, мына ичкеринде түрөм азыр. Суранып атат, мусулман элбиз, акыры бардыгыбыз капыр эмес эч ким берди.
Azıcık bunu trottoarda kuraldılar. Bizim başka jaktan gele turgan bizim ememiz yok Ece. Karacatımız yok bizim. Arkada küçüğüne dildiler. Doğdu kırıyor. Аркага кичине жылдырып алып тура бергиле. Аркага кичине жылдырып алып. Эже элдер кыйналбайлы өтүп атат. Содабызды кылайлы дагы, биз дагы кетели. Эже алыстан келебиз го биз дагы. Киргизге коюш үчүн